травке у пенечка спрятался грибочек. Пробегает мимо ежик, а грибок найти не может. Айбике Улукбекова 6 жашта. Мектеп босогосун эми гана аттап жатса дагы китепти шар окуп, эсепти да так билет. Ал буга чейин эле түрдүү иримдерге барып, өзүн ар тараптуу өнүктүрүүгө жетишкен. Сергей Есенин, белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. Мен турчаштан баштап оканды, сүт тартканды, жазганды үйрөндүм. Балдардын ой жүгүртүүсүн, дүйнө таанымын кеңейтүү жана жөндөмүн арттырууну 3-4 жаштан баштоо туура болот. Аида айым үчүн кызын мектепке алып баруу кыйын болгон жок. Анткени ал Айбикенин кичинесинен эле ар кандай окууларга алып барып, үйрөтүп үлгүргөн. Солнышко, солнышко, лучики под солнышко. 4 жаштан баштап эле окуп баштады, мындай эч кыйналган жок. 2 тамганы кошту, андан кийин 3 тамганы кошту, анан 4 анан бат эле окуп кетти. Мени вообще кыйналткан жок да. Алдын ала ошо иримдерге барганда, мисалы үчүн, келечекте баланын өзүнө кесип тандоодо дагы өтө жардамы күчтүү. Бирок бардык эле балдар мектепке барууга жана сабак даярдоого дароо эле үйрөнүп кетишпейт. Бул учурда бала оюн караак болуп, башка нерселерге бат алаксып кетерин балдар психологдору белгилешет. Баланын жашоосундагы мектепке баруу деген өзгөрүү ага чоң сокку болушу мүмкүн. Ошондуктан ага түшүнүү менен карап, убакыт берүү зарыл. Что ты не хочешь? Не хочу. Почему? Я там оставил. Почему ты не хочешь в школу ходить? Потому что мне скучно буквы писать. Как скучно, это же так интересно, ты же просила же. Ата-энелерге сунушум, биринчи класска киргенде кээ бир ата-эне мен мектептин методикасын билбеген ата-эне же китепти түшүнбөгөн деле ата-энелер болот. Эми бул азыркы кийинки чыккан китептер көпчүлүк ата-эне айтышат да, бизге оор, аябай кыйын, татаал депчи. Анан менин сунушум ошо көбүрөөк мектеп менен байланышып, сабактарга катышып, келип кандай программа өтүлүп атат, мугалимдерден кеңеш алып, анан үйгө барганда тапшырмасын ошо мугалимдин кеңеши менен аткартса жеңилирээк болот дейм да. Адистердин айтымында кичинекей бала тарбиянын 100%дын ичинен 60%ын ата-энесинен алат. Мектепке жаңы барып жаткан бөбөктөргө ата-эне, жакындардын колдоосу, жардамы абдан маанилүү. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.